кездешип, чыгармачылык чөйрөлөрдө бирге жүрүп, Абдали акенин боюнча азыр маалыматыңыз бар болушу керек. Ошол Абдали акенин айынан чыгармачылыгы жөнүндө кандай ойлойсуз? Абдували деген эми алты дуанга аты таанылган, анан кийин өзүнүн мындай көркөм дүйнөдө улууларга, залгарларга мындай жалгашып, жанашып жүргөндү билген илгерки таланттар ошондой болгон да. Азыркыларда көбүндө кездешпейт, ушу Абдувалиде ошол бар. Улуу кишилерди, мындай өнөр адамдарын ошо убагында сыйлай да билип, бир эле сахнада ырдай бербейчи. Анан ошол өзү жаш болгон менен баш боло билген ошондой баягы атадан калган бир жакшы касиеттери бар жигит да булчу. Анткени жанагы Ак таңдай деген телекөрсөтүү программасы ушул жигиттин автор катарында. Мен жакшы билем, ал Ак таңдайдан мына кийинки мезгилде акындардын дүйнөсүн, деги эле элдик өнөргө таандык болгон дүйнөнү жаркыратып атат да. Анткени тигилже бул программага автор болуп, анан эфирден убакытты алып, бирок бүгүн кыргыздын кыргыз экендигин тааныта албай, кыргыздын башын чаргыткан телепрограммалар да болуп калат да кээде, туурабы? Ошого салыштырмалуу бул Абдували инимдин атанын баласы катарында өзү өнөр дүйнөсүндө өзү да мыктуу ойнчу, жакшы ырлары бар, анан өзү жигит катары да бийик жигит. Мен ушуну баамдап жүрөм көптөн бери, эжеси катарында мырзалыгы бар. Анткени кыргызда мындай сөз бар, ийкемдүү бол деп коет эмеспи? Улук болсоң кичик бол дейт. Улууга урмат, кичүүгө ызаат дейт. Ошол нерселердин баардыгынын ортосунан чыгып жүргөн гана адам бир нерсеге жетиши мүмкүн да. Ийгиликтерди жаратышы мүмкүн, элге жакшылыктарды алып келет. Мына ошондой асыл жигиттерибиздин бири ушул Абдували деп мен тааныйм. Ушул Абдувалинин кеч жакында 45 жашка толуп турат. Ошо кандай көрсөтүүсү оңтулук болуп атат. Ошо бир жакшы кабыл келгениңизди айтасыңыз. Мен биринчиден эми эгер 45 жашка чыгып турган болсо, анда азыр Абдували инимдин болуп толуп ташкындап турган учур экен. Эң жакшы курак да бул куракчы. Ушул мезгилде баарына жетишип, баарына үлгүрүп калышыбыз керек да. Анан кийин дайрадай ташкындай берсин, дүйнө тааныган көкүрөгү дайыма бай болуп турсун. Анан кийин бизге ошогон өздөрүнүн алдында келе жаткан улуу көчкө таазим кыла жүргөн адамдык бийик сапаттары менен өзүнүн замандаштарына, кийинки жаштарга өрнөк болуп жүрсүн. Мен ушуну каалайм.